Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Жараткан Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Урматтуу агалар, аталар. Жараткан Аллах Таала мына ушундай дагы бир улуу күндө кайрадан сиздер менен жолугуп турганына көптөгөн шүгүрлөр айталы. Кече сабактарыбызда айтканыбыздай, Рамазан кечелери ар бир минутасы, ар бир секундасы баалуу. Мына ошол ар бир минутаны абайлап, этияттап, аяр мамиле жасаңыздар. Урматтуу мусулман бир туугандар, караканын аркасында намазда туруп, кээде канчанчы рекет экенин унутуп калабыз. 4-чү рекетте олтурабыз десек, карака туруп кеткен болот, эми эле 3-чү рекетче 1-чи рекет бүткөн болот. Биз кээде окуп аткан намаздын рекетин билбей калган учурда, рекетин байкабай, рекетинен аркада туруп, ээрчип адашып атабыз. Ал эми бул жерде имамчылыкка чыгып, ошол эле учурда кереметтүү Куранды 1-чи бетинен акыркы бетине чейин бир адашпастан окуп атканы бул Кудайдын берген бир чоң неаматы, кереметтүү Курандын мужиза экендигинин бир белгилеринен. 2-3 жыл башта жана бизде ооз-эки чыгармачылык деп, жанагы манас айткан, манасчыларыбыз Кызыл китепке башкага киребиз деп, кетсең дагы кетесиң, кетпесең дагы кетесиң деп, бир күн манас айткандан кийин жанагы эки сөзүнүн бири атаңдын көрү дүйнө болуп калды эле. Бул кереметтүү Куран дүйнөдөгү жападан жалгыз бир точкасы дагы, үтүрү дагы бир калып кетпеген, адашылынбаган пайгамбардан бери бул жагы кыяматка чейин так жатталынып, адамдарга так өткөрүлүп бериле турган бир Аллах Таала тарабынан берилген бир мужиза. Инна нахну наzzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Biz bul keremеттүү Куранды өзүбүз түшүргөнбүз. Албетте бул Куранды биз өзүбүз сактайбыз дейт Аллах Таала. Кыяматка чейин мунун бир точкасы дагы, үтүрү дагы өзгөрүлбөйт экен. Мына ошону каракебиз жаттап келип, окуп келип, намазда бизге баштан аяк окуп берип аткандыгы, бул мына ошол Рамазан айынын урматына бир аз бир берилүү менен туруңуздар деп кайра-кайра суранып аткандыгыбыз, балким кээде өзүбүз окуй албасак дагы, уккандыгыбыз үчүн сооп алып, уккандыгыбыз үчүн балким Аллах Тааланын рахматына татыктуу болуп калабызбы деген бир изги ниет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям карыган ата-энеңдин жүзүнө карап, аттиңай ушулар мени деп карыды, мени деп пешенеси тырышты, мени деп бели бекчейди, мени деп чача карды деп, мээрим менен жөн эле карасаң, ибадат кылгандай, намаз окугандай, орозо туткандай сооп кете берет дейт. Ажылыкка, умрага барганда баарыңыздар билесиздер, Байтулла бар, Кааба бар, кара таш. Ошол кара ташты тиктеп олтура берсең, ибадат кылбастан эле. Аллах Таала сени кандай улуу кылган, дүйнө жүзү сага карап намаз окуйт, дүйнө жүзү сага келип айланып ажылык амалын аткарат. Исламдын 5 негизги фарзынан болгон бир фарз. Аллах Таала кандай сени даражалуу кылган, кара таш деп. Ошол кара ташты тиктеп олтурсаң, намаз окугандай, орозо туткандай өзүнөн өзү сооп ала бересиңер дейт. Жана дагы мына ошол эч нерсе кылбастан эле өзүнөн өзү намаз окугандай, орозо туткандай сооп алына бере турган бир амал бар. Ал кереметтүү Куранды барактап, ачып, окушту билбесек дагы, кереметтүү Курандын бир тамганы тааныбасак дагы, Аллах Тааланын сөзүсүн, Аллахым бул сенин ыйык сөзүң, аттиңай арабча билбеймин, тамга тааныбайм, окуй албаймын, бирок бул китеп ыйык китеп деп жөн эле тиктеген болсок, намаз окугандай, орозо туткандай сооп кете берет. Бүгүн мына ошол 3-чүсүгө басым жасайын деп атам. Мына ошол окушту билбесек дагы, жатка билбесек дагы, каракенин аркасынан шуурап ээрчи албасак дагы, кунт коюп бир намазда уйку сурабастан, башка кылбастан, бизнести, башканы, ушакты, гыйбатты унутуп, телефондорду без звук кылып, балким 24 сааттын ичинде бир 1,5 саат окуп атат, ошо 1,5 саатта бир полетко коюп койсоңуздар ham ашыктык кылбайт. Жаныңыздагы же өзүңүзгө дагы дыт деген сайын, титреген сайын, түйт деп SMS түшкөн сайын, ким жазды экен, не болду экен, баягы иш бүттү экен, чогулушка чакырды экен деп ар нерсени ойлобостон, балким кээде мына ошол таравих башталды урматтуу жамаат дегенде бир 1,5 саатка өчүрүп, ихлас менен мына ошол түшүнсөк, түшүнбөсөк, билсек, билбесек берилүү менен угуп берген болсок, эми мына каракебизди көрүп атасыздар, бир өзгөчө бир үн менен эч бир тамгасын, точкасын калтырбастан бир окуп атат. Мына ошого иншалла уккандыгыбыз үчүн бир сооп, анан бул жерде катар тизилип, жаратканга жалбарып тахажжуд, таравих, таспих окуп атабыз. Бул хатмы Курандар үчүн өзүнчө дагы сооптор. Ошого урматтуу агалар, аталар, бул кечелер
жараткан Аллах Таала тарабынан бул кечелер жараткан Аллах Таала тарабынан бир белек болуп берилген. Әр bir минутасында Аллах Таала миңдеген инсандардын дуаларын кабыл кылып, миңдеген инсандардын күнөөлөрүн кечирип, миңдеген инсандарды тозоктон куткарып, миңдеген инсандарды жаннатка киргизе турган өзгөчө кечелер дедик. Мына ушул кечелерди өзгөчө аяр мамиле жасап, әр bir минутасын, секундасын текке кетирбегенге аракет кылыңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде намаз окугандан кийин мына ошол минбарга бутун коюп, birinci tepkişke putun koyup, ün yok, söz yok ile amin deydi. İkinci tepkişke putun koyup amin deydi. Üçüncü tepkişke kötörülüp amin deydi. Amin degen söz, bana biz dağı dua kılganda amin, amin deyip atağız. Buna oşol, kebir tuğandarız jana Fatiha suresinden keyin dağı Valaddallin degenden keyin dağı amin dep içinden aytsak kıyqırtışını aytıp atpayбы? Amin dep. Amin degen söz bul kabul al degeni. Allah'ım tezinen uşunu kabul al, uşun nerse bizge kerek degen söz. Al Fatiha suresi baştan ayak dua bolgondugu üçün. Je kede dua kılıp atkanda, imam dua kılganda amin, amin dep koştup turasızlar. Amin degen söz Allah'ım uşul damla surap atkan nerselerdi ber degeni kırgızçası. Uşul dualardı kabul kıl degen. Peygamberimiz ün yok söz yok ile Allah'ım kabul kıl, Allah'ım kabul kıl, Allah'ım kabul kıl dep 3 tepkişke putun koyat. Namaz bitkenden keyin sahabalar ya Resulallah, bugün adattagıdan bir özgöçe iş kıldınız. Hiçbir ün yok söz yok ile kabul kıl dediniz. Emne kabul boluş kerek ile? Emneni maksat kıldınız deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci tepkişke putumdu koyganında Cebrail perişte kelip, o Muhammed senin ümmetinden senin atın peygamber degen at eskerilgen uçurda salavat aytpagan bolsa murdu menen sүйрөлүp tozakka kirsin dediler. Fakultu amin amin dedim. Allah'ım kabul kıl dedim deydi. Peygamberdin аты аталган учурда sallallahu aleyhi ve sellemce Allah'ın salam salavatı olsun dep salam aytıp koyu bul en soğuktu amallardan. Bul hem Allah Taala'nın peygamberge tinçligi olsun degeni. Kim peygamberge bir salavat aytsa, dua aytsa, Allah Taala'ga 10 salavat kılıp, 10 dua kılıp kaytarat deydi. Peygamberge salavat aytkanыбыз bul özübüzgө Allah Taala tarabынан tinçlik, amanlık, bereket tilegeniz. Ekinci tepkişke putumdu koyganımda Cebrail perişte kelip, o Muhammed kimdin ata enesi qarıp, anın astında boyga jetip qarıgan bolsa, oşolordun kızmatın kılbastan, oşolorga oray mamile kılıp, karaosuz kaltırgan bolsa, murdu menen ata enesi tiri turup, oşolordun razıçılığı menen jannatka kire albagan bolsa, oşolordun batası menen, anda murdu menen sүйрөлүp tozakka kirsin dediler. Amin ya Rabbim. Oşonday ümmetim arasında ata enesin korkulganlar bolsa, tozakka kirsin dep dua kıldım deydi. Amin degen eken tezinen kabul kıldı, Allah'ım kabul kıl degen. Ya Resulallah, üçüncü jolu amin degeningizin sırrı emne dese, üçüncü jolu amin degenimizin sırrı Cebrail perişte kelip, o Muhammed ümmetinden kim Ramazan'a jetip, Orozoga jetip, Orozo çıkkan uçurda Allah Taala'nın aslında günöölöründen arılıp, Kudaydın rahmatıga, merimige tatıktуу bola albagan bolsa, Ramazanda kelgen bir şansты paydalanbagan bolsa bizce aytkanda, Orozo çıkkandan keyin dagı günöölöründen arılıp, Kudaydın sүйgөн pendelerinin katarına koşula albagan bolsa, Orozo içi dagı özünü tozakulardın katarından öçürüp, beyiştiklerden katarına jazdıra albagan bolsa, murdu menen sүйrөлүp tozakka kirsin dediler. Fakultu amin. Allah'ım uşul Ramazan siyaktуу bir berekeli şanstan dagı paydalanbagan ümmetim bolsa, murdu menen sүйrөлүp tozakka kirsin dedim deydi. Urmattууlar, keçe aytkanыбыздай, bul Orozonun her bir keçesi, her bir minutası, her bir sekundası bağlı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana oşol İslam düşmanları menen kanday bir oğur salgılaşuularda, çoğun cihatlarda, Uhud siyaktуу 70'tey Kur'an'ды jatka bilgen sahabalardan ayrılganda dagı alarga karata karşı dua kılgar emes. Badır salgılaşuusunda 1-3 musulman bar ele, jer betinde öz 300 ele musulman bar ele. Oşolar kırılıp atkanda dagı Peygamberimiz alarga karşı dua kılgan emes. O Rabbim, bul menin Mekkelik bir tuğandarım düşünbey atat. Gelecekte bular dagı imanga kelip kalar deydi. Hazreti Umar, ya Resulallah, dua kılbayız, bu şular kırılıp jok bolsun deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, men adamlarga kargış aytuuçu emes, balkim rahmat bolup, merim bolup kelgenmin deydi. Birok merim bolup kelgen peygamber Ramazan tuuralı söz bolgonda, Ramazandan dagı paydalanbagan bolsa tozakka kire bersin degende, merim üçün kelgen peygamber dagı bizçe aytkanda uşunday bir çoğun mümkünçülükten dagı paydalanbasaňar, grup aytkanda ölüp ketkile degende ele bir söz.
Şu Ramazan siyaqtуу bir Allah Taala tarafından berilingen bir rahmat, merim, keçirim, mingdegen, milyondogan adamlar keçelerde tozaktan kutulup atkanda, Ramazan menen koştoşkanda dagы эле сен тозакыларды испсөйдө калып кеткен болсоң, мурдуң менен сүйрөлүп тозакка кире бер дедим дейт. Бул деген сөз, урматтуу агалар, мына таравихтерде, хатмы Кур'анда да каракелердин аркасында Аллахым ар бирибиздин күнөөбүз өзүбүзгө белгилүү. Ар бирибиздин күнөөбүз өзүбүзгө белгилүү. Кээде бул күнөөлөр günöö ketip bugün hem anın bir azabı gana bir жүрөктү өйгөнү gana kalат. Bugün kээде буга чейин өткөргөн bir күнөөлөрдү эстесек, ошону туура эмес кылдым да деп кыжалат болгонубуз менен эртең Кудай Тааланын астына барганда анын жан атыштыргыс, жан чыдагыс азаптары дагы бар. Кудай Таала ошол азаптардан бүгүн сактасын, катурактуу кылалы. Ал эми ибадатты аткарганда, кээде таравih бүткөндөн кийин келип көрүшүп атасыздар, башка кылып атасыздар, жылмайыңкы жүз менен бир ийгиликке жеткендей, бир кыйраткандай. Бул мына ошол эмне Кудай Тааланын астындагы бир милдетибизди аткарып, жүрөк ток болуп ибадаттан рахаттанып аткандыгыбыз. Ал эми ошол эле учурда кээде орозо тутпай койгон болсоң, башка кылган болсоң, кээ бирөөлөр бар, дамланын көзүнө сигарет чегип кой, башка кылып кой, өзү ыңгайсыз болот, башка болот. Ошол жүрөк тынчсыз болот. Ал эми намаздан кийин бардыгыбыз бири-бирибизди кучактап башка кылып атабыз. Тараваны окуп келип үйгө бар, жеңем алдык, доволен киресиз да азырчы. Шумкар Дамыла айтты, Зубайыр Карынын аркасында окуп атабыз, ол кары ушу Кыргызстандагы номер айдын карылардан экен. Дамыла өз ортодо маселеден берип атат депчи. Машалла зор болуп атат биздин тарабы, биздин мечитте деп, аз барып үйгө киргенде бир башкачага киресиң да, Бауыржанга окшоп басыпчы. Бул ошол эмне? Жараткан Аллах Тааланын астында адам милдетин аткарганда жүрөгү тынчтанат. Жүрөгү тынчтанат. Күнөө кылганда адам экиленет, кыжаалат болот, өзүн өзү жемелейт. Демек, намаздан чыгып рахаттанып аткан болсоңуз, мына ошол эмне жараткан Аллах Тааланын астында милдетти аткарып атабыз. Дагы бир сураныч, мына ушул намаздарда, катарда ихлас менен, берилүү менен туруп бериңиздер. Жараткан Аллах Таала ушул кечелердеги ибадаттарды кабыл кылып, пендечилик, инсанчылык кылып, дагы бир жолу айтам, ар бирибиздин өткөн күндөрүбүз, кылган кылмыштарыбыз, күнөөлөрүбүз өзүбүзгө белгилүү. Аллах Таала ушул кечелердин урматына, кереметтүү Кур'ан түшкөн айдын урматына, кереметтүү Кур'андын туулган күнүнө, ушул Кур'анга болгон сүйүү менен каракендер аркасында уккандыгыбыздын урматына күнөөлөрүбүздү кечирип, тозокулардын катарында балким фамилиябыз, атыбыз турган болсо өчүрүп, бейиштиктердин катарына жазсын. 4 рекет таравих намазы